Караколдогу өрттөн 20 жаштагы кыз каза тапты, 6 адам күйүк алды. 10 январ күнү Ысык Көл облусунун Каракол шаарында алдын ала маалыматтар боюнча Горький көчөсүндө тез татымдан өрт чыккан. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык 15:16 өрт өчүрүүчү бир бөлүм тартылган. Горький көчөсүндө тез татымдан чыккан өрт саат 15:30 чамасында чектөөгө алынган. 15:42 толук өчүрүлгөн деп айтылат маалыматта. Кырсыктын кесепетинен бир аял киши каза болуп, 6 адам ар түрдүү күйүк жаракат алышкан. Жабыркагандар тез жардам кызматы аркылуу шаардык ооруканага жеткирилген. Абалдары канааттандырарлык деп билдирет Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Садыр Жапаров алдыда Сахалинде шайлоонун жыйынтыгы чыкты. Интернет тармагында Россиянын Сахалин шаарында өткөн кезексиз президенттик шайлоонун жыйынтыгы тарады. Анда 851 шайлоочунун ичинен 459 катышып, Садыр Жапаров алдыга озуп чыккан. Андан кийин 100 добуш менен Адахан Мадумаров экинчи орунда турат. Арстаналай Жээнбеков кулап калганда аябай өкүндүм. Өзүн Кудай деп жүргөн Арстаналай экс-президент Сооронбай Жээнбеков тууралуу пикирин КТРКнын теледебатында билдирди. Сооронбай Жээнбековдун кете турганын буга чейин айтып чыккам. Доордун талабын билбейсиң, 2020-жылы сезонуң бүтөт деп маалымат жыйында айткам. Ошондо бийлигиңди тынчтык жолу менен өткөрүп беришиң керек. Болбосо аркасы кайрылуу болуп калаарын кабарладым. Ал адам мени пенде катары көрүп койду. Сооронбай Жээнбеков президенттиктен кеткенде өкүндүм. Мага эмне кылыш керек дегендин ордуна иш козгогон. Арстаналайды мазактагандар маскара болот дегенде кулап түштү, дейт Арстаналай. Шайлоочу аял Садыр Жапаровдун колунан өбүүгө аракет кылды. Бүгүн добуш берүүгө келген президенттикке талапкер Садыр Жапаровду шайлоочу аял колунан өп жибере жаздады. Жапаров шайлоо участогунан чыгып бара жатканда алдынан аял киши чыгып, сени өмүр бою колдойм деп колунан өбүүгө аракет кылды. Бирок Жапаров жылмаюу менен апаны кучактап, болбойт, бир гана пайгамбардын колунан өбүүгө мүмкүн, деди ал. Выборы после этого посмотрим. Все, рахмат. Маданият министри талаштуу шоуго катышкан ырчылардын ишмердигине чектөө коюлаарын айтты. Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков кызуу талкууланып жаткан уяттуу программага комментарий берди. Ал аталган видео долбоорду эки ырчынын жоругу үчүн кыргызстандыктардан кечирим сурап, алардын клиптери жана ырлары өкмөткө караштуу медиа борборлор аркылуу мындан ары көрсөтүлбөй турганын айтты. Андан тышкары, көз каранды эмес маалымат каражаттарына да ушундай сунуш киргизүү, эки ырчынын концерттерине тыюу салуу маселеси каралып жатканын билдирди. Ошондой эле ал адеп ахлакты көзөмөлдөө үчүн маданият өкүлдөрүн лицензия менен иштей турган эреже киргизүүнү демилге кылды. YouTube порталына жарыяланып жаткан шоуну ырчы Курал Чокоев жана башка алып баруучу топ даярдайт. Анда сөгүнгөн жана уяттуу сөздөр колдонулат. Шоунун бир чыгарылышына ырчылар Кайрат Кыргыз, дагы бирине Кайрат Прембердиев катышкан. Чокоев долбоорду токтотпой турганын кошумчалады. Министр Нуржигит Кадырбеков шоуго катышкан ырчылар кечирим сурабаса, берилген мамлекеттик наамдардан, сыйлыктардан ажыратуу жөнүндө сунуш президентке берилерин, мекемелик сыйлыктардан ажыратылаарын билдирди. Кайрат Прембердиев 2017-жылы Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти наамын алган. Интернеттеги ачык булактарда Курал Чокоев жана Кайрат Салмакеев маданияттын мыкты кызматкери төш белгисинин ээси экени тууралуу маалыматтар бар. Өмүрбек Бабанов: эгер мени шайлашса, анда бардыгы башкача болмок. Эгер мага добуш беришсе, анда бардыгы башкача болмок, деди Өмүрбек Бабанов бүгүн добуш берүү учурунда. Ал Бишкектеги номер 70-мектептин имаратындагы шайлоо участкасында добуш берди. Шайлоо учурундагы каттоодон өтүп жатып, өз кезинде ага добуш берсе, абал башкача болмок деп билдирди. Ал ошондой эле 2017-жылдагы шайлоодо шайлоочулардын кезеги болгон деп тамашалады. Карасаңыз, адамдар өтө эле аз келүүдө. Бул кошумча тизме жоктугуна байланыштуу. Бүгүнкү күндө административдик ресурс дагы алсыз. Ал эми бүгүн мурдагыдан да таза шайлоо өткөрүлүшү керек деп ойлойм. Анткени административдик ресурс алсыз, талапкерлерге максималдуу мүмкүнчүлүктөр берилгенин көрүп жатабыз, деди ал.
Президенттик шайлоодогу болжолдуу жыйынтык. Бүгүн 10 январда Кыргызстандын президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өлкөнүн башкаруу формасын аныктоо үчүн референдум өттү. Саат 18:00 ачылган шайлоо тилкелери саат 20:00 жабылды. Бул жолу Борбордук шайлоо комиссиясы 17 талапкерди каттаган. Саат 20:10 карата болжолдуу жыйынтыкты карасак, Садыр Жапаров 76,87% менен алдыда. Биринчиликте Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Бабыржан Төлбаев, Мыктыбек Арстанбек, Абдил Сегизбаев, баарына каршы Имамидин Ташев, Клара Соронкулова, Аймен Касенов, Улукбек Кочкоров, Канатбек Исаев, Бакытбек Калмаматов, Элдар Абакиров, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков, Каныбек Иманалиев, Жеңишбек Байгутиев, Арстанбек Абдылдаев. Саат 20:43 карата БШКнын алдын ала маалыматы, өлкөнүн аймагында 2479 шайлоо тилкеси ачылып, шайлоочулардын акыркы тизмегине 3,563,574 жаран катталган. Чет өлкөдө 48 шайлоо тилкеси уюштурулуп, 49,479 шайлоочу катталды. Көз карандысыз Кыргызстандын тарыхында президенттик шайлоо 7-чи жолу өтүп, бир ирет референдум аркылуу өткөл мезгилде президент дайындалган. Көз карандысыз Кыргызстандын президенти болуп шайлангандар: Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, ал эми Роза Отунбаева 2010 жылы референдум жыйынтыгы менен президент болгон.